Урматтуу мусулман бир тууганым, мен аманатка кыянат кылбаймын дейсин. Жөн эле бирөөдүн өчүргүчүн алып бербей койгонсуң. Сиди бир дискиңден бир көрөйүн, угайын деп, кайтарып бердиңби? Кээ бирлериң азыр билет да, паланчынын китебин алып бербей койдуң го сен. Канча китепти кайтарып бербей койгонсуң, канча кассетаны бербей койгонсуң, канча флешканы бербей койгонсуң, канча ручканы кайтарып бербей койгонсуң. Бул аманат эмеспи? Hiç ойлодуңбу бул аманат экенин? Бирөөдүн чай намазын алып бербей койгонсуң. Бирөөдүн топусун бербей койгонсуң. Мен билбейм, силерде көп нерсе бар дейм. Таксиде жүргөндө дагы башка нерселер бар, туурабы? Ничего дейсиң да. Бул аманат, урматтуу мусулман бир тууганым. Карындашымчы бирөөдүн бир чынысын алып кайтарып бербей койдуң, стаканды бербей койдуң. Казанды кайтарып бербей койдуң, чөгүндү кайтарып бербей койдуң. Бул аманат, урматтуу мусулман бир тууганым. Дагы эмедеби? Кээде бирөөдүн галстугун алгансың. Кээ бирөөдүн шарфын алып бербей койгонсуң. Кышкы патингесин бербей койгонсуң. Иштеген жерде күрөгүн алып бербей кой. Бул бардык аманат. Урматтуу мусулман бир тууганым, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям кыяматтын аламат белгиси не деди? Аманатка кыянат кылган болгон кезде, элестеткин, кыяматтын аламат белгилери не экен? Кыяматта мана күн өзүнүн ордунан түшүп кетет. Ай жарылып кетет. Деңиздер өз огунан чыгып кетет. Ошого окшогон аламаттардан бирөөсү аманатка кыянат болуп калат экен. Элдин туруусу, өнүгүү, мекенин өнүгүүсү башка не экен? Ошо аманатка бекем болсок өнөт экенбиз, өсөт экенбиз.